Жапаров, Садырбай экөөбүз мен деген Кыргызстан патриот инсандарынын бири, саясатта болду чоң, сыйлайм, абдан жакшы. Садыр Жапаров боюнча мен жакшы пикирдемин. Ал кишинин атасын да таануучумун, ырааматтуулук, бир туугандарын тааныйм. Садыр Жапаровдун өзү жөнүндө дагы жакшы пикирдемин, катташып турчубуз. Түрмөгө түшүп калгандан кийин дагы бир канча катташып, китептерден бергем окуп туруңуз деп намаз окугандыгын билем. Эгерде чындап күнөөсүз болсо, анда Кудай Таалам жеңил кылсын деп иншалла биз тилек кылабыз. Кана эмесе мекенчилдер ойгонгула, урпактардын эртеңкисин ойлонгула, жаркыраган келечек күткөн болсок, Жапаров Садырды колдогула, барбайбыз деп шайлоого тоңбогула, келечекке кайдыгер болбогула. Садыр ага элди өргө тартып жатат. Саткындардын акта жүзүн ачып жатат. Сая түшүп текшерсе жалганчылар саясий куугунтук деп айтып жатат. Буюрса арыстандар утуп жатат. Байкуштар чилдей тарап учуп жатат. Бирөөсү ачкачылык жарыялап, байкатпай ичип алып кусуп жатат. Садырга сын таккандар жайнап жатат. Сансыз элдин ачуусу кайнап жатат. Жапаровду зе, билимсиз бала деген жалаакорлор элди бөлүп кайрап жатат. Каракчылык иштерди тыйып жатат. Кармап туруп ууруларды сыгып жатат. Камчыбек Ташиев сүйлөбөстөн көп нерсени иш жүзүндө кылып жатат. Музгун канча киши, мен мисалы 7 областта тааныштарым бар. WhatsApp'tan сүйлөшөбүз, телефон чалып сүйлөшүп калабыз. Алар сурайт. Мен өзүм политикадан алыс кишимин негизи эле. Мен бир да жолу ушинтип даже президентке дагы, партияларга дагы мактап, жактап сүйлөгөн эмес. Биринчи жолу болуп Садыр байкеге сүйлөп атам. Любой интернеттен ачып карагыла, мен бирөөнү мактаган эмесмин да, чын айтканда. Анан акча предлагать этип келишкен. Мисалы мен акча кимге кереги жок, баягы акча бүгүн да керек, эртең да керек дегендей көп эле предлагать этишти. Бирок арты жаман экенин көрүп, эл жамандап атканын видеолорун көрүп, анан кой ушу жаман көрүнбөй эле коеюнчу деп сүйлөшмөсмүн. Садыр байкеге мен негизи мен өзүм деле барайын деп аткам, ассалам. Негизи тааныбайм да, саламдашкан эмесмин бул киши менен. Телевизордон эле көргөнүм болбосо. Но мага токтоолугу жакты.